Эмесине деле окуп бердик, буга деле окуп бердик дейт да. Бирок Бүгүн Ош шаарында мамлекеттик кызматкерлер үчүн медиа сабаттуулук боюнча семинар өткөрүлдү. Адистер катышуучуларга жалган маалыматтардан сактануу жана социалдык тармактардагы шылуундардын амалдары тууралуу кенен түшүнүк беришти. сизге бир маалыматты ыргытып коюп, ошол аркылуу сизди кайырмакка илет. Бул интернет чөйрөсүндөгү фишинг, балык улоо. Заманбап технологиялар өнүккөн сайын интернеттеги маалымат агымы да тездик менен көбөйүүдө. Пайдалуу жана ишенимдүү маалыматтарды иргеп алуу үчүн медиа сабаттуулук керек. Аймактардан келген катышуучулар бул семинар бардык жарандарга керектигин айтышат. Анткени учурда интернет аркылуу алдангандардын саны арбын. Бул бүгүн аябай зарыл. Себеби ар бир адам өзү медиа сабаттуу болбосо, анда ал алданып калышы мүмкүн. Өзүнүн жеке жашоосуна эмес, коомчулукка зыяны келиши мүмкүн. Аны менен катарда эң бир өзгөчөлүгү бул баягы айрыкча бүгүн баягы телефондо ошол банктын атынан, телефондо кайсы бир компаниянын атынан шылуундар атайын чалгандагы алардын чын төгүнүн кантип айырмалоо туурасындагы берген маалыматтар өтө пайдалуу болду. Ошондой эле эксперттер социалдык тармактардагы алдамчылардан сак болуунун жолдорун айтып беришти. Бир гана жумушта эмес, күнүмдүк турмушта ар кандай булактардан алынган маалыматты салыштыруу жана алынган маалыматты текшерүү зарыл. Өзгөчө соц тармактардан келген SMS билдирүүлөрдү ачууда жана башкаларга өздүгүңдү тастыктаган карта же документти жөнөтүүдө көңүл буруш керек. Бул азыр биз бүт санариптештирүү доорунда жашап атканыбызга байланыштуу ар түрдүү хейтерлер, хейт маалыматтарга ишенбеш, кандай маалыматтарга тактап туруп, анан кийин ишениш керек экендиги жөнүндө айтып өтөт. Анан эч качан сырдуу сөзүбүздү пароль деп коет бизче. Паролдорду башка жакка айтып белгилебеш керек. Карта жөнүндө, паспорттун данные жөнүндө эч кимге маалымат бербөө тууралуу. Адистердин айтымында айрыкча орто жана улуу муун өкүлдөрү жалган маалыматтарга көбүрөөк ишенет. Бул көйгөйдү чечүү үчүн мамлекеттик кызматкерлер да медиа сабаттуу болуп, так маалымат жеткирүүсү керек. Сөз түрдө бул мамлекеттик кызматкерлер көп жерде баягы маалымат берет булар элдерге, элдерден маалымат алат, элдер менен көп иштейт да. Анан ошондо баягы өздөрү медиа сабаттуу болуп, өздөрү ошондой мамиле кылып, кайсы бир элдер мында бир маалыматка ишенип бүтүм чыгарып атса, аларды мындай туура жолго багыттаганга булардын таасири чоң. Ошондуктан биз эми буга чейин көбүнчө медиа сабаттуулукту билим берүү тармагындагылар көбүрөөк окуп келсе, азыр эми мамлекеттик кызматкерлерге дагы окутулуп жатканы өтө маанилүү. Белгилей кетсек, мындай иш-чара өлкөнүн 7 облусунда өттү. Медиа сабаттуулук заман талабы. Ал маалыматтык коопсуздукту камсыз кылууга гана эмес, интернеттеги шылуундарга алданып калбоого да жардам берет. Нурастан Бактыбеков, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.